Түз Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Samsung компаниясынын мураскери делген адам 5 жылга кесилди. Ал коррупция жана көз боемочулук айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды. Голландияда ирандык мусулмандар башпан эге алуу үчүн христиан динин кабыл алып жатабы? 1000ден ашуун роботтор бийлеп, дүйнөлүк рекордту жаңыртты. Негизги технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Дүйнөдөгү атактуу Samsung компаниясынын башчысы коррупция боюнча айыпталып 5 жылга кесилди. Миллиардер Ли Чен Йон өкмөттөн ыңгайлуу шарт алуу үчүн Түштүк Кореянын мурдагы президентинин курбусуна $6 миллион пара берди деп айыпталган. Ли Чен Йон дүйнөдөгү эң кыйын ишкерлердин бири. Эми ал Түштүк Кореядагы соттолгон жетекчилердин арасынан эң узак жылга түрмөгө кесилүүдө. Ли мырза мурдагы өкмөткө пара берген деп айыпталууда. Анын адвокаты жогорку сотко кайрыларын айтты. Мен юрист катары соттун чечимин кабыл албайм. Биз тез арада апелляциялык арызыбызды беребиз. Сот өз чечимин жокко чыгарарына ишенебиз. Күн өткөн жылы өлкөдөгү коррупция боюнча болгон чоң жаңжалдын улантысы. Ал эл ичинде көп нааразылык туудурган эле. 10 миңдеген адамдар демонстрацияга чыгышкан. Бул жаңжал мурдагы президент Пак Кын Хенин импичмент алып кызматтан кетишине алып келди. Аны жакын курбусуна чоң компаниялардан донорду каражат алууга уруксаат берип, пайда табуу үчүн кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылган. Жума күнү сот имаратынын сыртында коррупцияга каршы болгон демонстранттар кайрадан топтолуп чыгышты. Samsung желмоус деп кыйкырды бул аял. Бирок соттун чечимине нааразы болгондор дагы бар. Эмне үчүн бул жолу Samsung күнөөлүү болуш керек дейт бул кыз. Ал жана Пакты колдогон адамдар өкмөт мурдагы президент Пактын күнөөлүү экенин далилдеш үчүн атайын жасады деп жатышат. Samsung сыяктуу чоң компаниялар Түштүк Кореянын экономикасында үстөмдүк кылат. Ошондуктан мурда анын ишкерлери коррупция менен күнөөлүү болуп табылса дагы оңой котулуп кетишчү. Жаңы өкмөт этикага сыйбаган бизнеске катуу чара көрүлөт деп ишендирип жатат. Ли Чен Йондун соту балким бул убадан аткаруунун башталышы болуп калат. Голландияда миңдеген ирандык мусулмандары христиан динин кабыл алып жатканы маалымдалууда. Иранда исламдын ордуна башка динди кабыл алгандар өлүм жазасына тартылат. BBC чакан христиан коомчулугуна барып, ирандыктар башпан эге алуу үчүн христиан динин кабыл алып жатканын иликтеп келди. Ареф Ирандан келген качкын. Аны жакында чокундурушуп, Ареф христиан динин кабыл алат. Иранда исламдан башка динди кабыл алса, өлүм жазасына тартылат. Ал себептен көптөгөн ирандыктар аты жөнүн жашыруун кармоону каалайт. Арийне Ареф жалгыз эмес. Чиркөөгө жергиликтүү качкындар борборунан көптөр келет. Диний кызматкер жылына 25 ирандык христиан динин кабыл алганын айтат. Бирок айрым ирандыктар башпан эге алуу үчүн бул кадамга барат. Аны диний кызматкер дагы билет. Биринчи күнү келип, качан чокундурасыңар деп сураса, мен баарын түшүнөм. Аларга айтам, башпан эге алууга бул кадам жардам бербейт деп. Чиркөөнүн айрым өкүлдөрү качкындарды чокундуруудан баш тартууга чакырууда. Голландиянын бийлиги качкындар христиан динин эмне себептен кабыл алганын дагы иликтеп калды. Биз кишилердин ою жана жүрөгүндө эмне болуп жатканын билбейбиз. Ал себептен бул иш абдан татаал. Башында биз Библия тууралуу көп суроолорду бердик. Бирок эми эмнеге христиан динин кабыл алганын жана ички сезимдер тууралуу көп суроо жолдойбуз. Чиркөөдө болсо айрымдар качкындардын христиан динин кабыл алганы туура деп эсептешет. Жана ал чиркөөгө абдан зарыл экенин белгилешет. Европада жана Голландияда чиркөөлөргө эл келбей калды. Мамлекетибизде апта сайын кылымдар бою иштеп келген бир чиркөө жабылат. Бир гана карлар келет. Түз Ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Таиланддын мурдагы премьер-министри Чинават анын үстүнөн шалаакылык боюнча соттук өкүм чыгаардан мурун өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу ага жакын булактар кабарлады. Жогорку сот Чинават соттук угууга келбей калгандан кийин аны камакка алуу боюнча буйрук берди. Азыр мурдагы премьер-министр кайсы өлкөдө экени белгисиз. Таиланддын учурдагы аскердик бийлиги чек араны бекемдөө буйрук бергени дагы маалымдалууда. Мьянманын Рахайн аймагында согушкерлер бир нече чабуул уюштуруп, 70 адам, анын ичинде 12 коопсуздук кызматкер каза тапты. Кол салуулардын биринде 150 согушкер армиянын базасына кирүүгө аракет кылган. Шаршемби күнү Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан баш болгон комиссия Мьянманын өкмөтүн Рохинджа мусулмандарына жарандык берүүгө чакырган. Британияда эмдиги жылы айдоочусуз жүк ташыган унаалар сыноодон өткөрүлөт. Бул тууралуу Британ өкмөтү маалымдады. 3 жүк ташыган унаа бир учурда жолго чыгып, өздөрү ылдамдап жана туура убакытта токтойт. Айрым адистер жаңы технологиянын коопсуздугуна тынчсызданууда. Роботтор келечекте коркунуч жаратабы? Ал тапта Samsung жаңы чөнтөк телефонун ачыкка чыгарды. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Автономдуу өлтүргүч роботторду чыгарууну алдын алуу үчүн адистер Бириккен Улуттар уюмун чара көрүүгө чакырды. Ал тапта бийлеген роботтор чогулуп, Гиннес дүйнөлүк рекордун жаңыртты. Кытайда 1000ден ашуун робот иш-чарага катышып, жергиликтүү тургундарга бийлеп беришти. Биз Samsung компаниясынын Note 7 смартфонунун батареялары жарылганын унутуп бараткан чакта, ал соңку көлөмү чоң Note 8 смартфонун ачыкка чыгарды. Анын кош камера системасы оптикалык сүрөт стабилизатору менен чогуу келет. Демек, видео жана сүрөттөрдү мыкты тарта аласыз. Узундугу 16 см болгон чөнтөк телефон 1114 АКШ долларына сатылат. Капчыгыңыз кенен болсо, ойлонуп көрүңүз. Японияда Пеппе роботу диний кызматкер катары тартылды. Аны атайын жарманкеде биринчи жолу көрсөтүштү. Робот буддисттер ыйык деп санаган китепти жатка билет жана адам сымал робот диний кызматкердин ролун аткарат. Японияда сөөк көмүүгө диний кызматкерди чакыруу кымбат турат. Ал эми роботту сатып алуу бир топ арзан жана ал кечилдердин ролун аткара алат. Эми спорт. Европа лигасына жолдомо алуу беттеште Эвертон жылдызы Гилфи Сигурдсон мыкты чеберчилигин көрсөттү. Ал 45 метр аралыктан тээп гол киргизди. Эвертон 1-1 эсебинде Хайдук клубу менен тең чыкты. Эки оюнду кошкондо Эвертон 3-1 эсебинде утуп, Европа лигасына жолдомо алды. Бирок лигада Эвертондун группасы оор болмокчу. Ал эми Арсенал, Батте, Кöln жана Кызыл Жылдыз Белград командасы менен бир группага туш болду. Конор Макгрегор менен Флойд Мейвезердин ортосундагы каймай тушуу уланууда. Эки мушкер эртең Лас-Вегаста күч сынашат. Эрежесиз эр уруш боюнча чемпион Макгрегор бокс стилинде биринчи жолу беттешке чыгат. Бирок ага карабастан мушкер 2 раунддун ичинде жеңишке жетем деп айтты. Ал эми Мейвезер карьерасындагы 44 беттешинин баарын уткан. Ким жеңишке жеткен күнү дагы эки мушкер миллиондогон каражат топтомокчу. Жаңылыктардын соңунда Лондондун зоопаркында иштегендер бир топ кыйынчылыктарга туш болду. Себеби алар ар бир жаныбардын салмагын жана боюн ченеп чыгышы керек эле. Зоопарктын кызматкерлери ар түрдүү ыкмаларды колдонуп, жаныбарларды кызыктырып турушту. Мисалы, этти илип коюп, арстандын боюн ченеп алса болот экен. Лондон бул маалыматты дүйнөдөгү башка зоопарктар менен бөлүшөт экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.